Бир келген өмүр эң кымбат нерсе. Бирок манас атабыз ошол өмүрүн садага чапты. 37 жылы каза болгон, курман болгон биздин ата бабаларыбыз эле Төрөкул Айтматов, Баял Исакеев, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Орозбеков, ушул сыяктуу инсандарыбыз, Жусуп Абдрахманов сыяктуу аталарыбыз алар дагы өмүрүн садага чапты. Же болбосо ошол эле Тайлак Баатыр, Курманбек Баатыр алар өмүрүн эмнеге берди? Ушул эгемендүүлүк үчүн өзүбүзчө түтүн булатсак, күн корус мамлекет болсок, бирөөлөр бизге баш көз болбосо өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечсек деген идеология менен өмүрүн арнап ошого өмүрлөрүн берген инсандар да. Муну менен эмнени айтсак болот? Өмүрдөн да кымбат нерселер бар. Ошонун бири бул эгемендүүлүк. Кудайга шүгүр бизге мындай жеңил желпи эле келип калгандай көрүнүп атат. Ошон үчүн биз кадырын билбей атабыз азыркылар. Бирок ушул эгемендүүлүк болсо деп өмүрүн арнап, кара башын сайып өтүп кеткен биздин аталарыбыз, апаларыбыз канча. Жок дегенде ошолордун арбагын сыйлайлы. Анан эгемендүүлүктүн кадырына бул майрамды майрамдап коюп эле, анан кийин гимн ырдап коюп эле, анча мынча чогулуп алып бир салтанат маарек өткөзүп коюп эле жетпейбиз. Мына көчөгө түкүрмө деген ушул мекенге болгон суйурмат. Анткени ушул топурак бир убактарда адамдар бир жака баратканда, жортууга баратканда алганча кеткен. Мекенимдин жеринин топурагы буйрсун деп. Ушул түкүрүү менен кошо мекенге болгон суйурмат чыгып кетип атат жүрөктөн. Азыр гимнди деле туруп укпагандарды көзүм менен көрүп атам. Же көкөрөгүнө колун койбой угуп аткандарды көрүп атам. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Мына биздин өзүбүздүн туубуздун болгону, өзүбүздүн гимнибиздин болгону, өзүбүздүн гербибиздин болгону билгенге бул өтө чоң бакыт. Азыр мына мисалы кээ бир өлкөлөрдөгү кыргыздар суканат экен да. Айтып атпайбы, мисалы кытайлык кыргыздар дейт. Биз Меккеге баргыбыз келет, ажыга баргыбыз келет, же болбосо Американы көргүбүз келет, Дубайды көргүбүз келет дейт. Бирок алардын өмүрүндө эң чоң максаты Кыргызстанды көрүп алсам экен. Чоң Кыргызстан, чоң Кыргыз аман болсун деп дуа кылып турат экен да. Биз эмне болсо ошо бололу депчи. Ошон үчүн эгемендүүлүк бул жөн эле майрам эмес, бул жөн эле бир 31 август деген күндүн аталышы эмес, бул чоң жоопкерчилик. Ар бирибиз мыйзамды сыйлабасак, арабызда биримдик ынтымак болбосо, өзүбүздү физикалык жактан, руханий жактан, интеллектуалдыктан өнүктүрбөсөк, алдыбызга бир чоң максаттарды койбосок, өзүнчө бир жакшы агартуу идеологияларды чогуу ишке ашырбасак, анда биз кантип эгемендүүлүк сактай алабыз? Жигиттерибиз мисалы аскерден качып атса, же болбосо үй бүлөгө жакшы мамиле, бул деле мекенге болгон суйурмат. Анткени өлкөнүн өзөгүн ким курат? Адам. Адам үй бүлөдөгү бакыт, үй бүлөдөгү ынтымак, ушул деле бул чоң патриоттуулук да. Анан тамырыбызды тааныйлы. Мисалы Түгөлбай Сыдыкбеков ким десе ырчы болду деген жаштар пайда болду азыр. Бөкөнбаевди Баканбаева, Токонбаевди Таканбаева кылып койдук. Ошон үчүн өзүбүздүн тарыхыбызды, тамырыбызды тааныбасак, өткөндөрдүн арбактарына таазим этпесек, азыркы жоопкерчиликти сезбесек, кийин бизден кийинки мундара кандай мекен калат, кандай жер калат, кандай өлкө калат, ушуну ойлонбосок, анан кантип биз эгемендүүлүктүн кадырын билебиз. Ошон үчүн бул өмүрдөн да кымбат нерсе. Бул үчүн Чолпунбай атабыз барып окко төшүн тоскон. Ошолорду түшүнөлү да. Бул үчүн эми жөн эле мындай сөз менен болбойт. Эл аралап кыдырыш керек, интеллектуалдар мекендин кадырын айтыш керек. Ошол эле мезгилде анын баалуулугун, мунун жоопкерчилик тууралуу улуулар кичилерге айтпаса, билгендер билбегендерге айтпаса, улуулар насаат кылып, кийинки муундарга айтпаса, аны биз кантип муну билебиз? Ошон үчүн бул өтө маанилүү майрам. Бүткүл эл журтубузду куттуктагым келет.